Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы 9 май улуу жеңиш күнү. Сабактын максаты 9 май майрамынын баалуулугун, улуу ата мекендик согуш мезгилиндеги жоготуулар, фашисттик Германиянын ырайымсыз баскынчылыгы жөнүндө музыканын жардамы аркылуу түшүнөсүңөр. Анда сабагыбызды баштаардын алдында белгилүү обончу композитор Түгөлбай Казаковдун ырын окуп берейин. Биз турмушта аталардан кеч келип, тээ батыштан согуш оздун кечпедик. Аталар төрөл элек биз үчүн, кала берди танк алдында тепселип. Жергебизде жаз майрамдарынын соңунда 9 май майрамы майрамдалат. Себеби 1941-1945 жылдары улуу ата мекендик согуш болуп өтөт. Бул согушта немис баскынчыларынан эл жерди коргоп, ата-бабалар кан төгүп жеңишке жетишкен. Ата мекенди коргоп курман болгондор Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев, Ашыралы Коёнкөзов, Ысмайыл Таранчиев сыяктуу баатырлардын саны ондоп саналат. 1945 жылдан бери ар жылы 9 май жеңиш күнү майрамдалып келе жатат. Быйыл 2020 жыл улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгы майрамдалмакчы. Ошондой эле жеңиш күнүнө арнап көптөгөн акындар, композиторлор музыка жаратышкан. Атап айтсак, белгилүү обончу Муса Баятов, Кызыл баатырларга, Атай Огонбаев, Ир Панфиловго, Ыбырай Туманов жеңиш деген сыяктуу ырларды жазышкан. Балдар, музыка сабагы дагы кайсы предметтер менен байланышат? Ооба, музыка сабагы адабият, тарых, көркөм өнөр жана башка предметтер менен байланышта. Анда биз улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестиндеги Майсалбектин катына көңүл буралы. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай акбаракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менен кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгендей ишенем. Ооба апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Антсе да, түшүнсөң да жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроогуң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба апа, энесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таантып окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Мына азыр мектепте окуучу жаштарга менин биринчи жана эң акыркы берип кетер сабагым ушул. Аларга окутуп кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан баардык билимимди, баардык дилимди жумшайм. Бир сааттан кийин мен мекенди тапшырган ишке барып кайра кайтпайм. Душмандын таллуу жерине барып, аны кыйратып өзүм да жок болом.
Балдар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма 90-беттеги суроолорго жооп бересиңер жана Кыргызбай Усмановдун эстелик чыгармасын жаттайсыңар.